Негизи ушул кубик ыкмасын колдоонун дагы бир түрү бар. Ал америкалык психолог жана педагог Блумдун аты менен байланыштуу. Өткөн бир сабактарда Блумдун таксономиясы жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Ошонун негизинде муну кантип колдонсо болот? Бул ойлорду мындай окуучулардан алайын деген маалыматты кайтарым байланыш иретиндечи, ошону кыскача тапшырма катары берсеңиздер болот. Ирет менен айтып өтөлүк. Адаттагыдай эле жана кубикти колдоносуздар. Кубиктин 6 жагы бар. 6 жагына мисалы кыскача негизги сөздөр, мисалы биринчи жагында атап бер, экинчи жагында түшүндүр, үчүнчүсү сунушта, төртүнчүсү тактап бер, бешинчиси ойлоп тап, алтынчысы бөлүш деген тапшырма болушу мүмкүн. Сабактын темасына жараша, мугалим өзүнүн көздөгөн максатына жараша тактап айтат. Мисалы, эмнени аташы керек окуучу, эмнени сунушташы керек, эмнени түшүндүрүшү керек. Дагы айта турган нерсе, ушул жердеги акыркы 3 тапшырма тактап бериш керек, ойлоп тап жана бөлүш деген негизи балдардын чыгармачылык ой жүгүртүү аракеттерин да жандандырат. Өз алдынча ой жүгүртүүсүнө, өз алдынча тапкычтыгына дагы таянып аткарыш керек болгон тапшырмалар болуп эсептелет. Муну мисал катары мен кыргыз тили сабагын алдым. Өткөн чак темасы. Эскерте турган нерсе, бул кыргыз тили адистиги боюнча окуган студенттер эмес, башка адисти окуган студенттердин аудиториясында өткөн. Ошондой эле муну жогорку класстын окуучуларынын арасында да өтсө болот, орус мектептердеги мисалы. Бул мен өзүмдүн тажрыйбамдан алынган үлгү, ошондуктан мен өзүм ошо сабакта колдонгон тексттин үзүнтүсүн колдоном. Айта турган нерсе, мугалим балдардын даярдыгына жараша муну аудио материал катары берсе болот, жөн гана окуп бериш керек балдарга. Тапшырманы бериш керек. Текстти кунткой уккула дагы, анан өткөн чак формасындагы этиштерди жазып алгыла. Же болбосо сөз айкаштарды жазып алгыла деп. Же болбосо эгерде окуучулар угуп түшүнө албай калат го деп мугалим чечсе, анда бул текстти балдарга кагаз түзүндө берип койсо болот балдардын алдында. Текст мындай, бул үзүндү. Менин байкем абдан шайыр киши. Ал студент кезиндеги көп кызык окуяларды айтып берет. Алардын бири мындай. Байкем студент мезгилде колхозго барып картошка жыйнашып жүргөн. Бир күнү кечинде жумуштан кийин байкем өзүнүн досу менен айылдын дүкөнүнө барып келели деп чечишет. Караңгы кирип калган. Алар жолго чыгышса, алдыда бир кемпир кетип баратыптыр. Бул текст болду. Балдар окуп таанышкандан кийин, же силердин окуп бергениңерди уккандан кийин, башында айтылган тапшырма болчу. Мисалы, атап бериш керек, биринчи кубиктин биринчи тапшырмасы туш келген топ атап бериш керек. Өткөн чактагы этиштер кайсылар? Бул тексттен жыйнашчу экен, караңгы кирип калган жана бара жатыптыр. Биринчи топ атап берди. Экинчи топ деле балдар деле угуп же болбосо текстти окуп чыгышкан да, туурабы? Экинчи топтун бирок милдети жөн гана ата эмес, анын маанисин түшүндүрүп бериш керек. Мисалы, бара жатыптыр. Бул капыска өткөн чак, туурабы? Бара жатты дегенден эмне айырмасы бар? Бара жатыптыр. Капысынан көрүштү. Башкача айтканда, кемпир мурда эле келаткан да, анан аны байкемдер баягы жолго чыкканда гана көрүштү. Туурабы? Ошон үчүн капыска өткөн чак бара жатыптыр. Картошка жыйнашчу экен, бул жерде чу. Эмне үчүн чу? Эмне үчүн жыйнады эмес? Эмне үчүн жыйнаптыр эмес? Туурабы? Жыйнашчу. Себеби деген байкем бир нече жыл студент болду да. Демек, бир нече жыл барып картошка жыйнашты. Бул өткөн чак, бул адат өткөн чак, туурабы? Мунун мааниси эмнеде? Бул өткөн мезгилде кайсы бир иш, кыймыл аракет кайталанып турчу, же белгилүү мөөнөт мезгил аралыгында мындай созулуп, ошол мындай узакка созулчу. Ошон үчүн бул чу деген форма колдонулат. Ошентип экинчи топ бул этиштердин маанисин түшүндүрүп бериши керек. Сунушта мисалы. Чактык мааниси ушул башка грамматикалык форма менен бериш керек. Ушу чактык маанисин өзгөртпөстөн, бирок дагы бир башка мындай синоним түрүндөгү же болбосо маанилеш дагы башка грамматикалык форма бар. Мисалы, бара жатыптыр. Бир кемпир бара жатыптыр.
Муну дагы башкача кантип айтса болот? Ушул шактык маанисин сактап калуу менен. Ушундай капкыркы маанисин сактап калуу менен. Бара жаткан экен деп айтса болот. Туурабы? Оозеки кепте бара жаткан экен деп айтсак болот. Демек, 3 топтун балдары мындай башка формасын сунуштады. 4-чү, ушул темага байланыштуу өткөн чактын формаларына байланыштуу, ушу тексттен тапкан формаларга байланыштуу кандайдыр бир такташ керек болгон бир нерсе барбы? Мындай бир көрүнүш такташ. Эмнени тактайт элеңер? Мисалы, менин сабагымда болгон нерсе, мисалы, ушу кепте колдонулчу өзгөчөлүгү. Мисалы, биз бара жатыптыр деп айтабыз, бул толук формасы, Бирок биз көп учурда баратыптыр деп айтабыз. Сөздө бара жатыптыр деп айтпайбыз, биз баратыптыр дейбиз кепте. Ушинтип тактап беришет. 4-чү топ. 5-чи топ, мисалы, ойлоп тап деген тапшырма. Ушул эле грамматикалык формаларды, мисалы, башка этиштери менен колдонсо болобу? Мисалы, башка мисалдарды келтиргилечи, мисалы. Мисалы, сабактан, мисалы, кече айылга кар жааптыр. Кемпир бара жатыптыр, кече кар жааптыр. Чоң атам ушул үйдө жашачу. Мисалы, менин байкемдер картошка жыйнашчу экен, чоң атам ушул үйдө жашачу. Грамматик форма ошол, бирок башка мисалдар менен. Текстте башка формаларды дагы колдонсо эмнелер өзгөрөт эле, мисалы, ойлоп тапса болот. Мисалы, башка тапшырма, туурабы? Эгер ушул эле текстти алып, жанакы ушу биз келтирген жыйнашчу экен, кирип калган, караңгы кирип калган, бара жатыптыр дегенден мындай грамматикалык формасын өзгөртсө, мааниси кандай өзгөрөт? Ушундай ойлоп тапса болот. Демек, мугалим дагы эле өзүнүн көздөгөн максатына жараша бул тапшырманы андай өзгөртсө болот. 6-чы, бөлүш. Бул формалар сенде кандай кыйынчылык жаратат? Бул жеке тажрыйбасына кайрылуу болуп эсептелет да. Мисалы, ар бир бала ошол кичинекей чакан 6-чы топтогу айтып берсе болот, мындай бөлүшкө бул кандай кыйынчылык жаратат ушуну колдонгондо, эмне үчүн ушундай кыйынчылык болот, туурабы? Мисалы, жыйнашчу экен, терс формасы, мисалы, менин практикамда студент айткан, жыйнашчу экен, мисалы, жыйнабашчу деп айткым келет, же жыйнашчу эмес. Мындай терс формасын кантип түзсө болот? Мындай кыйналам. Жоксо караңгы кирип калган менен кирип калды. Мындай белгисиз өткөн чак менен айкын өткөн чактын эмне айырмасы бар? Кайсы убакта колдонуш керек? Ушундай кыйынчылык болот. Буга да токтолуп, мугалим өзү дагы бир жолу кайталап башка мисалдарды келтирип, жоксо башка окуучулардын, студенттердин сөзүн угуп, ушу мындай өзүнүн көйгөйлөрү менен бөлүшүп аткан топтун мындай алдыга таштаган, ортого таштаган көйгөйдү талкуулап, ошону бышыктаса болот да. Эгер өзүңөр байкасаңыздар, бул негизи ушул кубик, Блумдун куби деген ыкманы мен негизи өтүлгөн темаларды бышыктагым келгенде колдонгомда көп учурлар болгон. Мисалы, өткөн чак, бир нече өткөн чак бар да, алардын бирин балдар жакшы өздөштүрөт, экинчисине келгенде кыйналышат. 3-чүсүн тактыр эле билишпей, жетишкесин 3-чүсүн жакшы билет, экинчиси чалага калып, мындай колдонгондо, сүйлөшүп атканда, сабакта диалог түзүп атканда, тексттин үстүндө иштеп жатканда, кайсы бир өткөн чактык формалар мындай аксап калгандай сезилет да. Ошондо мен ушуну ойлоп тапкан болчумун да, ушул ыкманы колдоноюн депчи. Текстти берип, эч кандай мындай идеологиялык жактан аябай чоң маанилүү текст эмес, жеңил мындай тексттин аягына уксаңар өтө күлкүлүү текст. Бирок балдарды ошол формага, этиштин өткөн чактарына, формасына көңүл буруп, дагы бир жолу кайталап бышыктаганга аябай жакшы жардам берген деп айта алам. Натыйжалуу болгон, себеби тажатма эмес, ошо сүйлөмдү которуу же болбосо сүйлөмгө тиги форманы кош же бул форманы кош эмес, балдар өзлөрү тээ бир оюнда терең калып калган, бирок мындай бышыктап өзүнүн тажрыйбасына, кептик тажрыйбасына колдоно элек, бирок билген нерселерди баягы өзүнүн эсинен, баягы өзүнүн оюнун түпкүрүнөн алып чыгып, ошону колдонуп, ошону бөлүшүп, мындай өзүнүн билимдерин жандандырганга аябай чоң жакшы жардам берген да. Мунун эмне артыкчылыктары бар? Башкы 1-чи кубиктин 1-чи вариантында эле кыска мөөнөттө бир эле теманы, бир эле маселени арт тараптуу карап чыкса болот. Мисалы, өткөн чак деген тема туурабы? Бүгүн өткөн чактын бул формасы адат өткөн чак, эртең тиги чак эмес. Кайталаш керек, бышыкташ керек болгондо, жалпы өткөн чак жөнүндө балдардын түшүнүкү болгондо, ушул ыкма менен ар тарабынан карап, бир эле мезгилде, бир эле теманын тегерегинде, байкемдин
картошка терип жүргөндө бир окуясын мындай тегерейин да, муну бышыктап тактап алса болот. Ошол эле учурда түрдүү нерселердин мындай бир бүтүндүк жактарын көрсө болот. Өткөн чактын ар бир өткөн чактын формасынын өзүнүн нюанстары бар да, мындай бир кошумча маанилери бар. А бирок ошол учурда бул бүтүн нерсе, бул бир бүтүн, бул баардык тең өткөн чакты көрсөтөт. Экинчи жагынан тематикалык жактан бүтүн нерсе, биз бир эле Байкемдин дос экөөнүн болгон окуясын гана айтат, ошонун тегерегинде да. Балдар өзүлөрү да байкап алышат ар түрдүү формадагы этишти колдонуп жатышкандыктарын. Анан эң үчүнчүсү улам эле мугалимден же болбосо китептен же көнүгүүлөрдөн гана эмес, негизи өз алдынча ой жүгүртүү менен өзүнүн өткөндө тажрыйбасына таянуу менен кандайдыр таянактарды чыгарып, өзүнүн катачылыктарын өздөрү оңдой алышат да. Өздөрү ушундай кене мүмкүнчүлүк алышат. Бул да жакшы көмүм болуп эсептелет. Себеби сөзсүз эле мугалимге же сөзсүз эле бир китептен жообун издеп отурбастан, ойлонуп бул эмне экен деп талдап, ошол аркылуу дагы өзүнүн билимин өрчүтө алса болот. Кандай натыйжаларды берет? Айтып кеттик, бул бир эле нерсени, бир эле көрүнүштү, бир химиялык элементти, же бир чакты, же бир каарманды ар тараптан көп кырдуу карап чыкса болот да, көп кырдуу нерсени. И кыска мүнөттө кылса болот. Ошол эле 40 мүнөт, ошол эле 50 мүнөт жетиштүү болот да. Дагы айтканбыз, бул кубик, Блумдун кубиктигинде колдонгондо дагы класста же болбосо топто канча бала болбосун, ошонун баардыгын тең бирдей ишке тарта аласыз да. Баардык балдар ошо окуу процессине катышат. Баардык балдар өзүнө берилген тапшырманы аткаруу аркылуу четте калбайт. Анан дагы ушунун аркасында ар бир бала үчүн иштөө жагынан, талкууга катышуу жагынан, жооп берүү жагынан, жооп издөө жагынан негизи теңдештик жагдай түзүлөт. Эч бир бала четте калбайт да. Жана силер өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде ар түрдүү көндүмдөр өрчүйт. Өз алдынча окуу, өз алдынча баалоо, өз алдынча издөө, өз алдынча жооп даярдоо, өз алдынча суроолорго жооп берүү, эгерде башка топтордун суроолору болсо, ар түрдүү багытта кептик көндүмдөрдү, ой жүгүртүү көндүмдөрүн өрчүтсө болот. Дагы бир ыкмага токтолобуз. Бул чаташкан чынжыр деп аталат. Өзүнүн мындай көрүнүшү жагынан туура жана жаңылыш растоолорго окшоп кетет да. Бирок өзгөчөлүгү, муну дагы эле мугалимдердин, колдонуп жүргөн мугалимдердин тажрыйбасына кайрылсак, негизи муну экинчи баскычта колдонушат. Түшүнүү баскычында, балдар текст менен иштеп жатканда пайдаланса болот. Кантип колдонобуз муну? Мугалим дагы эле алдын ала ырастоолорду, чаташкан ойлорду, чаташкан ырастоолорду, мындай адамдын мындай логикасын башка жака буруп ийе турган, бир акылга сыйбаган бир нерселерди айта турган бир ырастоолорду алдын ала даярдап алат. Дагы менин жеке кеңешим, негизи эгер мүмкүнчүлүк болсо, ар бир балага бирден өзүнчө кагазга жазып берген ыңгайлуу да, негизи. Эми дагы эле өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңүзгө карайсыздар да. Себеби деген бала, ар бир бала кагазды жекече карап, ошолдогу жазылган ойлор менен, ырастоолор менен жеке таанышып чыгышы керек да. Жана таанышып жатканда аны талкуулабайт. Эгерде жаңылыш жана туура ырастоолордо бала бул туура эмес деп анан өзүнүн негиздүү оюн айтса, бул жерде эч нерсе деп айтпайт. Жеке гана таанышып, талкуулабастан жөн гана белгилеп коет, бул туура эмес болуш керек деп, алуу кемитүү белгисин коюп, бул ырастоо туура окшойт деп ойлойм, өзүнүн божомолун өзү божомолдоп, кошу белгисин коюп алыш керек да. Анан ошол кагаздагы ырастоолорду кармап отуруп эле текстти ачып окуп, текстти окуп жатып, улам ырастоолорго улам кайрылып турат. Ырастоо ушул бар эмеспи, текстте бар экен, бул туура эмес турбайбы деп, баягы ырастоодогу сиз берген кагаздагы катаны табат. Текстте катан эмес, текстте туура болуш керек берилген маалымат. Катаны тап. Анан дагы андан ары окуп баратып, бул эжейдин, мугалимдин берген ырастоосу бар эмес беле ушул. Бул текстте туура экен, ушул ырасталды, бул туура экен деп, баягыны туура деп кандайдыр өзүнүн тегерекче белгисин коюп алат. Бирок муну жекече аткарат. Анан эң башкысы баягы
мен мисалы бул ыкманы колдонгондо дайыма жаңылыш жерлерин, ката жерлерин тапканга басым жасачу элем да. Анан текстти ар бир бала окуп бүткөндөн кийин сиз дагы эле белгилүү убакыт бергенсиз да, 10 мүнөт бересиз. Тексттин көлөмүнө жараша ошол убакыт бүткөндөн кийин балдарды жупташып иштегенге балдарга сунуштайсыз да. Же болбосо балдарыңыз өтө көп болсо чакан топко мындай 3төн 4төн бириктире коюп балдарды, анан алар биригип алып баягыны талкуулашат. Мисалы мына мугалим берген ырастоосу бар эле, мен бул жерге алуу белгисин койдум эле, мен бул жерге кошу белгисин койдум эле депчи, анан талкуулашат, такташат. Текстте ушундай айтылыптыр, бул ырастоо болуп туура эмески, макулсуңарбы? Ооба макулмун. Текстке мисалы чала окуп көз жазында калган балдар болсо кайра келишет ошо текстке. Бул жерде дагы жакшы нерсе балдар деген окубай калдымбы, көрбөй калдымбы, эми мугалим эмне дейт, баам ким кылат деген коркунуч болбойт да. Сиз жупташып иштеп атып, топто иштеп атып, мындай аттап кеткен жерлери, көңүл бурбай калган жерлерин өзүлөрү табылат. Балага психологиялык жактан баалоо жагынан да мындай терс таасир болбойт да. Ошентип тактап оңдоп, мугалимдин берген кагазындагы чаташкан ырастоолорду иреттеп, бул туура эмес, бул туура деп тактап алгандан кийин анан жалпыга алып чыгышат. Силер ишти мындайча уюштурсаңар болот. Балдарды ар бир топ бар, бир нече топ болду да. Же болбосо жупташып иштеп атышат дагы. Ар бирине сунуштасаңар болот. Ар бир жуп же болбосо ар бир топ бирден ырастоону атап, сиз баягы сабактын алдында берген, анан баягы текстке таянуу менен айтат. Мисалы биринчи ырастоо мындай болчу. Мисалы баягы эле мисалдарга кайрылсак болот. Мисалы Чыңгыз Айтматов Улуу Ата Мекендик согуштун баатыры эмес. Себеби ал катышпаптыр. Айтат. Кийинки сиздин ырастооңузду ошентип айткан, кийинки ырастоо согуштан жарадар болуп келиптир. Же болбосо жарадар болгон эмес, бир каарман мисалы. Ошону айтып, ооба текстте ошол каарман жарадар болгон экен, ошол каарман же болбосо баатыр деп алган экен. Ал эми бул жерде ошол ырасталып атат, туура экен деп экинчи топ экинчи ырастооңузду айтат. Ошентип ырастоонун аягына чыккандан кийин анан жыйынтыксаңыздар болот. Демек балдар, бүгүн ушул теманы өттүк. Мен мисалы суроо бергенди жакшы көрөм балдарга. Эмне, кайсы ой, кайсыл маалымат көңүлүңүздө калды? Кандай таасир кылды сизге? Ушул тексттен алган кайсы ойду, кайсыл идеяны сиз өзүңүздүн турмушуңузда колдонот элеңиз, кийин алып жүрөт элеңиз? Болбосо бир аңгеме болсо, окуялуу аңгеме болсо, ушул жер эмнеси менен кызыктуу болду сизге, жактыбы сизге, ушулуңду окугуңуз келеби? Же болбосо мисалы досуңузга же үйдө келгенде ушуну айтып берет белеңиз деген суроону берет элем да менчи балдарга. Бул жерде деле мугалим өзүнүн тажрыйбасына, өзүнүн максатына койгон, сабакта койгон көздөгөн максатына таянса болот да. Дагы айта турган нерсе, канча суроо түзүш керек, же болбосо чаташкан чынжыр деп баягы тизмеңизде канча ырастоо болуш керек, канча ырастоо жаңылыш болуш керек, канча ырастоо туура эмес болуш керек деген суроолор болот да. Аны мугалим өзү болжоп алса болот. Албетте мындай кичине теңирээк болгон жакшы да, же болбосо айырмасы азыраак болгон жакшы. Мисалы 10 ырастоо туура, экөө эле туура эмес дагы туура эмес да. Мисалы мындай жакыныраак сан болсо да туура. Анан негизи канча ырастоолор болуш керек дегенде мугалим эки нерсеге таянат. Биринчиден тексттин көлөмүнө, тексттин маалымдуулугуна жараша туура. Кээ бир текстке 5 ырастоону түзсө болот, кээ бир текстке 15ти түзсө болот. Экинчи нерсе, мугалимдин көздөгөн максаты бүтүн ушул сабакты ушул текст менен таанышып талкууга арнасамбы, же бул сабактын бөлүгүн дагы бир ишке арнасамбы, ошого жараша текстти кыскартып алса болот. Дагы балдар аябай көп жупташтырып иштесем жакшы болот эле, жок могу балдарды бириктирип мына топтош иштесем жакшы болот эле. Же болбосо тиги бала аз эле жооп берет, ушу дайыма эле калып калат. Айтып деле тажадым, өзү деле мындай коркчу болду, же ушуну бир ушу башка топко кошуп койсом болот эле деп ошого жараша ар бир мугалим сабактын чейин канчалык жакшы ойлонуп даярдап алса, сабакта ошончолук ал өзүн эркин сезип, жөн гана мындай багыт берип отурат да. Ошон үчүн бул мугалимдин сабакка чейинки алдын ала ойлонуусу аябай маанилүү нерсе болуп эсептелинет. Чаташкан чынжырларга мен бир мисал алдым. Бул ботаника сабагы. Кайсы бир 6-7 класстагы темалардан болсо керек. Дагы бир жолу эскертем. Мен ботаника сабагынын мугалими болбогондуктан
Бул жерде мен жалпы гана маалыматтарды алдым. Мисалы тема өсүмдүктөрдүн тиричилик формасы. Бул текст мисалы китепте бар дейли. Балдар бүгүн аны ансыз деле окуйт, туурабы? Келе кара бул китеп текстти ачкыла окугула дебестен мисалы, жоксу үйгө берген жоксуңар бул текстти, сабактан баштагыңыздар келет ушул теманы. Алдын ала кагазга жазылган ырастоолоруңузду берип коюңуздар. Мисалы өсүмдүктөрдүн тышкы чөйрөгү ылайыкташып өсүү өзгөчөлүгү тиричилик формасы деп аталат. Гүлдүү өсүмдүктөр бир гана тиричилик формасына ээ. Үчүнчү, дарактар көп жылдык жана бир жылдык болот. Төртүнчү, чөптөр бир жылдык, 2 жылдык жана көп жылдык болуп бөлүнөт. Бешинчи ырастоо, бадал менен жарым бадалдын айырмасы боюнун узундугунда гана болот. Ушундай ырастоону бердик дейлик балдарга. Балдар окуп чыгышты, өз ара бөлүшпөйт муну менен. Өз пикирлерин айтпайт, баалашпайт, баа беришпейт, тек гана өздөрү жанына кошу белгисин же кемитүү белгисин коюп койсо болот, же болбосо суроо белгисин коюп койсо болот, билбейм дегенге. Сөзсүз билишиң керек же билбешиң керек деген да талап жок, туурабы? Балдарга убакыт бересиздер, текстти таанышып чыктыңарбы? Эми текстке карагыла, окуп чыккыла. Текстти окуп атканда биринчи ырастоого ошол туура деген мисалы далил бар бекен, карап чыгыңыздар. Ооба, чындыгында эле өсүмдүктөрдүн тиричилик формасы деген эмне? Ар бир өсүмдүк баягы тышкы чөйрөгө ылайыкташып жашайт, өсөт да, өзүнүн ар бир өскөн жерине жарашачы, тегерегинде климаттык же башка өзгөчөлүктөн жараша. Ошо тиричилик формасы деп аталат. Бул туура экен. Экинчи ырастоо бар эле, гүлдүү өсүмдүктөр бир гана тиричилик формасына ээ. Бул туура эмес ырастоо, себеби деген дарактар да гүлдөйт да, туурабы? Чөптөр да гүлдөйт мисалы. Бадалдар да гүлдөйт. Демек алардын тиричилик формасы түрдүү болушу мүмкүн. Үчүнчү, демек бул ырастоо туура эмес экен. Дарактар көп жылдык жана бир жылдык болот. Тексттеги мазмунуна караганда дарактар дайыма көп жылдык болот экен. Алар бир дарак бир нече жыл жашайт. Ар түрдүү дарактар ар түрдүү жашайт. Бирок сөз бир жылдык болбойт. Демек бул ырастоо туура эмес турбайбы? Төртүнчү, чөптөр бир жылдык, 2 жылдык жана көп жылдык болуп бөлүнөт. Бул туура экен. Анан дагы бадал менен жарым бадалдын айырмасы боюнун узундугунда гана деген бул туура эмес ырастоо, себеби деген алардын айырмасы бар. Тексттен аны тапса болот. Балдар окуп чыгып, андан кийин кана эми балдар окуп өттү, 10 мүнөт өттү, эми жупташып карап чыккыла, кана кайсы ырастоолор туура бериптирмин мен, же кайсы ырастоолор мен жаңылышып алыптырмын. Ар бири карап талкуулап чыгышат. Силер ишене эле койсоңор болот, бул иш аябай жакшы нерсе, бул кызыктуу нерсе, балдарды аябай кызыктырат, себеби деген баарды нерсени салыштырат да, катаны табыш керек. Жоксо ырас экенин табыш керек да. Бул жандуу нерсе. Анан балдар өз ара бөлүшүшөт. Андан кийин кана бул жерде мисалы 5 ырастоо бар, ошого жараша мисалы классты 5ке бөлүп койсоңор болот балдарды. Мына 5 бөлүктөн турабыз. Мына биринчи, силер кайсын айтасыңар, ушуну айтып бериңиздерчи. Мына биринчи ырастоо ушундай. Туура экен, туура эмес бекен? Эмне үчүн? Кана кайсыдан таптыңар? Тексттен, ошол тексттен үзүндү окуп бергилечи, мисалы ушуну ырастай турган деп айтсаңыздар болот. Экинчи, туура эмес турбайбы? Кана тексттин кайсы жерлеринде ырастоолор бар ушу туура эмес дегенге? Ушуга каршы боло турган. Демек муну эмне деп айтабыз? Ушул жерден оңдоп алса болот, мисалычы. Ушуну жана чийип ошо кагазга гүлдүү өсүмдүктөр түрдүү тиричилик формасына ээ экен. Мисалы деп андан ары өзүнүн тексттен алып каалагандай жазып алса болот. Балдарга сунуштаса болот. Түшүнбөй калган балдар экинчи топтун жообун айтып атканда сөзсүз бул маалыматты алышат. Бул сөзсүз бул эсинде калат, себеби иштин формасы башкача болуп атат. Жөн гана окуп жаттап же окуп эстеп калып эмес. Кичинекей балдар эмес, негизи чоң адамдар деле аябай текст окуганда сөзсүз түрдө баардык маалыматты толук эстеп кала албайбыз. Бирок ой жүгүртүп, салыштырып, талдап, өз ара бөлүшүү аркылуу эстеп калган маалымат көпкө чейин калат да. Бул мындай узак убакытка чейин кала турган нерсе. Чаташкан чынжырдын ушул ыкманын артыкчылыктары эмнеде? Алган маалыматты жөн гана ушундай экен деп кабыл албастан сын баа беришет балдарчы. Себеби турмушта көп эле суроолор бар да, ушундай беле же мындай беле иши кылып чала билем дегенчи, туурабы? Мисалы гүл кандай болду экен? Гүл көп жылдыкпы же бир жылдык болобу? Бул мисал да. Ошону салыштыруу, талдоо аркылуу мындай жандуу ой жүгүртүп, сын баа берүү менен ушул маалыматка жетишет. Мындай өзүнүн жыйынтыгын чыгарат, тыянакка келет.
темадагы негизги эмес, бирок маанилүү деле жактары дагы көз жазында калбайт. Мисалы тема аталды да, мисалы формалар да, тиричилик формалары. Жөн гана текстте тиричилик формаларды албастан, ар кандай нерселер дагы башка маалыматтар да бар. Ошого да балдар эрксизден көңүл бурат. Себеби алардын тапшырмасы бар да, салыштырыш керек. Туурабы? Бул жерде бир ырастоо, экинчи ырастоо бар. Текст ошо бар бекен, таппай калдым окшойт, кайра окуп көрөлүчү, издеп көрөлүк. Эрксизден балдар баары бир кунт коюп көңүл буруп окушат да. Анан эмне натыйжаларды берет? Албетте тема боюнча терең толук билим алынат. Ошол эле тиричилик формаларынын кайсы түрлөрү бар, эмне, кайсы критерийлер, эмне көрсөткүчтөргө жараша бөлүнөт экен, бадалдардын, жарым бадалдардын эмне айырмасы бар экенин билишет да. Анан өз алдынча кунт коюп иштегенге, өз тыйнактарын өзүлөрү чыгарганга жана өзүлөрүнүн жеке чыгарган тыйнактары менен бөлүшкөнгө, балдар менен гана эмес, мугалим менен да бөлүшөт, туурабы? Бул балдардын мындай өз алдынча ой жүгүртүүдө болгон ишенимин жаратат, өзүнө болгон ишениминчи. Пикир алмашуу, көндүмдөр дагы өчөйт. Кандайдыр бир жакшы, мындай жагымдуу жагдайда пикир алмашса болот. Жагымдуу жагдайда өзүнүн жеке катаңды оңдогонго мүмкүнчүлүк алат. Жагымдуу жагдайда суроо берүү аркылуу, тактоо аркылуу башканын катасын оңдосоңуздар болот. Бул дагы жанакы адамга негизи өмүрүнүн аягына чейин керек болгон негизи башкалар менен мамиле түзүү көндүмдөрү. Коммуникативдик көндүмдөр, сүйлөө көндүмдөрү дагы өтө пайдалуу, катары өрчүп өсөт.